Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда күн маек. Биз бүгүн мамлекетибиздеги финансы жагы жана анын ичинде кепилдик фонддун жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү туурасында кеп кылабыз. Бизге конокко кепилдик фонд ачык акционердик коом башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров келген. Малик Мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга. Ишмердүүлүгү деп атпайлыкпы? Бүгүнкү күндө эмне иш кылып атасыздар кепилдик фонд? Эми биздин максатыбыз бул ишкерлерге насыя алып атканда эгерде күрөшү жетишпесе ошого жардам берүү, кепилдик берип. Анан биз эми бул боюнча 6 жылга жакындап калды биз реалдуу иштегенибизге. 6 жылдын ичинде ошо бир 3000 кишиден көбүрөөк ишкерлерге жардам бердик. Алардын ичинде жеке ишкерлер бар, компаниялар бар. Анан биз болсо ошо 6 жылдын ичинде берген кепилдиктин суммасы көлөмү 4 миллиард сомдон ашты. Анан биздин өнөктөш банктар 14 миллиард сомдон жогору насыя беришти. Ишкерлер өнүгүп кетти, өнүгүп атышат. Мына азыр дагы бизде дагы көп жакшы показательдерди айтып атпайбы, бул канча иш орун уюшулду, канча иш орун сакталып калды депчи. Биз эгерде ал показательди алсак, анда биздин берген кепилдиктин реалдуу таасир эткени бул 4000 кишиден ашык жаңы орун уюшулду. Анан 14000 бул жумушчу орун, бул жумушчу орундарды айтып атасызбы? 14000ден ашык жумушчу орун уюшулду. 14000ден ашык жумушчу орун сакталып калды. Эгерде биздин кредит албаса, эме гарантия албаса, мүмкүн жабылып калат деген мааниде да. Бүгүнкү күндө ушул финансы тармагында банктарга кайрылган насыя алуучулардын саны абдан эле көп да. Насыясы жок бир үй-бүлөлөрдү, мамлекетибиздеги үй-бүлөлөрдү элестетсек, алар аз гана пайызды түшүшү мүмкүн. Көбүнчө насыялуу адамдар. Анан ушул банктарга кайрылгандай эле кепилдик фонддо дагы ушундай кезекке тургандар көппү? Бизде айда алабызбы, жылда алабызбы? Канча адамды камсыз кылып турасыздар? Бизде мындайда эми эгерде улуттук банктын статистикасын алып көрсөк, анда где-то бир 700 миңдин тегерегинде бизде банк системасы жана микрофинанс системасы жылыга насыя берилет. Мүмкүн башка жолдор менен дагы алып жүргөндөр бар, бирок официалдуу статистика ушундай. Эгерде кепилдик фонддун берип аткан же кандай тартип менен берет десе, бизге келген арыздар банк аркылуу келет. Эгерде ал келсе, биз ошону чечим кылабыз, же беребиз, же бербейбиз деп, көбүнчөсүн беребиз да. Где-то бир 8% биз отказ беребиз да. Ар кайсы биздин требованияларга түз келбей калса, анда биз сиздердин талаптарга жооп бербей калса. Талаптарга жооп бербей калса, анда биз отказ беребиз. Жок, банк кайрылабы? Ошону түшүнүктүү кылып айтыңыз, көрөрмандар да түшүнсүн. Же жеке жаран өзү кайрылабы? Жок, банк кайрылат. Банк ошо биздин ишкерлер менен макулдашып, эгерде күрөшү жетишпей жатса, анда бизге кайрылат. Жеке ишкерлер өзүлөрү кайрылган учурларда болобу, болбойбу? Жок, алар кайрылса болот, бирок биз аларга консультация катары өзүбүздүн оюбузду, кеңешибизди айтабыз. Алар болсо ошондон кийин банктарга барат. Анан жанагы схема кайра эле башынан баштап, анан банк аркылуу келиш керек да бизге. Бул бюрократия, кагаз толтуруу, анан эмне маалымдама алып келүү, анан эмне дегендер бир мындай бир ишти татаалдаштырчу нерсе да, процесстер да. Анан мындай бюрократиялык көрүнүштөр бүгүнкү күндө ушул банк системасында, анан жеке ушул биз экөөбүз сөз кылып аткан кепилдик фонддо жокпу? Жок, эми бюрократия бүт жерде бар. Анын көппү же азбы деген эле маселе. Экинчиден, бюрократия болуш керек, мындан качпаш керек. Ишкерлер бизнес жасап эле кагазга көп көңүл бурушпайт. Бул алардын туура эмес жагы. Жыйынтыгына көбүрөөк көңүл бурушат. Алар туура эмес жагы. Эгерде бизге болсо алардын кандай жакшы иштеп атабы, жаман иштеп атабы, орточо иштеп атабы билиш үчүн бизге кагаздар керек. Эгерде кагаздарды толтурбаса, анда кантип баалайбыз? Ал миллион ала алабы, 100 миллион ала алабы насыя же кепилдиктичи? Анан биз кантип баалайбыз? Ошон үчүн алар бюрократия разумный степени болуш керек. Бирок биз болсо тиги банктан электрондуу түрдө банкка тапшырган эле документти алабыз. Кошумча эчтеке кереги жок. Ишкер дагы бизге келбей эле койсо болот. Биз банк
болуп эле өзүбүз чечип алабыз. Эгерде бизде суроо болсо, банк аркылуу же түзмө түз сүйлөшүшүбүз мүмкүн, бирок ал чоң суммадагы кепилдик Мен так ушул суроону берейин деп аткамда жооп берип атасыз ушул суроогочу. Банктар негизи эми ишкерлик кылам деген адам оңой суммадагы акчаны албайт да. Орто эсеп менен канчадан өйдө алышат? Мисалы арганда бизге эми 500 миңден өйдө, 1 миллиондон өйдө. 5 эме кепилдиктин суммасыбы? Кепилдиктин суммасы бизге 500 миңге чейин алгандар 80%тан жогору болот да. Банктан алып аткан суммасы дагы анда 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көп болуп калышы миллион болушу мүмкүн, туурабы? 10 миллион да болуп калышы мүмкүн. Анан мен ошону сурайын деп атам да, банктар өзлөрүнүн процедураларында баягы жеке баягы бизнесин текшерет, мүлкүн текшерет, баягы кирешелерин текшерет. Ошол процесстердин баарынан өткөндөн кийин анан банк макулдугун берет да. Кепилдик фонд анда сиздер банк текшерген маалыматтарга таянып эле ошо менен макул болуп турбайсыздарбы? Сиздер же кайра барып ишкерди кайрадан текшерип чыгасызбы? Жок, эми биз кичинекей суммадагыларга барбайбыз. Чоң суммадагы банк менен макул болосуздар анда, кичинекей суммадагылар. Жок, макул болушубуз да мүмкүн, болбошубуз да мүмкүн. Эгерде болбосо анда биз кепилдикти бербейбиз. Жок деп коюп эле жооп беребиз. Эмне үчүн анысын айтып беребиз да. Жазып беребиз. Эмне үчүн биз канаттырган жокпуз алардын арызын депчи. Где-то бир 8%тан 12%га чейин отказ болот. Кандай болгон учурда? Кээде банктар деле туура эмес баалап коет. Документ туура эмес, биздин расчетторун текшерип көрсөк туура эмес болуп калат. Банк деле жаңылышы мүмкүнбү? Кээде алар деле жаңылат. Сиздер эмнесине көбүрөөк басым жасайсыздар ошондо? Эми басым жасаганда банктын эле талабы биздики. Төлөй алабы деген маселе. Төлөй алабы, бизнеси барбы, кредиттик информационный бюрода негативный, отрицательный информация барбы же жокпу, канчалык доход, выручкасы бар, прибыль төлөй алабы, төлөй албайбы, өзүнүн бизге келе тургандан мурун өзүнүн күрөөсү барбы, жокпу, кандай депчи, ошонун баарын анализдейбиз. Анан кийин ошого жараша анан кабыл алабыз чечимди. Капиталыңыздар 4 миллиардтан ашты деп атасыздар. 6 миллиард 632 миллион. 6 миллиардтан азыркы бүгүнкү күндө. Демек, бул жылдакы өткөн жылдарга салыштырмалуу өсүш жакшы эле байкалып атабы? Анан бул сумма сиздерди канааттандырабы? Мында да биз 16-жылы 6 жыл мурун ишти баштаганда биздин капиталыбыз 282 миллион сом болчу. Бүгүнкү күндө 6 миллиард 632 миллион. Бул болсо 40 эсе көп 6 жыл мурун ишибизди баштагандан кийин. Жылдан жылга биздин капитал жогорулуп атат. Албетте жогорулаган сайын биз болсо өзүбүздүн кепилдик инструменттерди, кепилдик финанс инструменттерди кеңейтип атабыз. Мына мен айта кетейин, быйыл эле биз ислам принцип менен иштеген кепилдик инструментти киргиздик. Азыр болсо банктар менен сүйлөшүп атабыз. Эгерде банктар менен келишим түзсөк, анда биз ислам принципи менен кепилдиктерди бергенге даяр болуп турабыз. Анын бар маселеси чечилди. Банктар менен келишим түзүш керек. Мына 30-июнда жакында эле бизде Жогорку Кеңеш мыйзамды кабыл алды, өзгөрттү мыйзамга. Ошол мыйзамды өзгөрсө, биз бүгүнкү күндө портфелдик гарантияны киргизген атабыз. Анын максаты мындай да, эгерде биз бүгүнкү күндө 3 күндөн 10 күнгө чейин карап атсак, ар бир заявканы, анда бир күндүн ичинде эле заявка берилет ишкерлерге. Бул убакытты коротпой, берилген күнүн эртеси күнү эле кепилдиги алынды деп эле иштеп кете берет. Бул болсо портфелдик гарантия. Биз Дүйнөлүк банк менен муну иштеп опыт алдык. Алар бизге 32 миллион доллар берди. Ошону иштетип атабыз. Аябай жакшы иштеп келатат. Анан өзүбүздүн каражатка да бул маселени да чечип атабыз. Анан экинчи маселе бул дагы биз жана ипотека алып аткан биздин жарандар, особенно социальный сектор, биринчи салымды 10% же болбосо 20% салымын эгерде акча каражат таба албай атса, анда биз кепилдик берип, ипотека насыя алганга биз жардам беребиз. Бул болсо эми сентябрда башталат го, азыр президентибиз кол койсо, бул биздин мыйзамгачы өзгөрүү.
анда болот. Бул болсо эми өзүңөр билесиңер, азыр биздин президент, өкмөт тараптан бүт аябай биздин социальный секторлорго көңүл буруп атат. Алар көп жылдан бери айлыгы да көбөйө элек болчу. Анан ошол тармакка эметкенден биз дагы өзүбүздүн мыйзамды өзгөртүп, ошол мамлекеттик ипотека программасы менен алып аткан биздин жарандарга биринчи взносту төлөгөнгө дагы өзүбүздүн функциясты кеңейтип атабыз да. Кепилдик фонд баштапкы капиталын 282 миллион сомдон баштап бүгүнкү күндө 6 миллиард 332 миллион 632 миллион сом деп атасыз. Кепилдик фонд өзүнүн капиталын кайдан табат? Эми бизге акционерлер берип атат. Биздин акционер Улуттук банк 91,32% жана өкмөт, фонд госимущества өкмөттүн атынан акционер бизге. Өкмөттүн эмеси, тиги акциясы, долясы 8,8%. Эми 6 миллиард 632 миллион деген бул жетиштүү суммабы? Муктаждыгын жоюуда талапка жооп береби бүгүнкү күндө? Же дагы акча каражаты керекпи капиталга? Эми албетте канчалык капитал көп болсо ошончолук иш кенен болот, көп болот. Анан бирок бүгүнкү күндө биз ыраазыбыз, биздин өкмөткө дагы, биздин Улуттук банкка да, биздин акционерлерге ушунчалык капиталды жогорулатып бергенге. Бизде дагы башка дагы инструменттер бар, мультипликатор деп коет. Бүгүнкү күндө мультипликатор бул көбөйтүү деген сөз да, кыргызча которсо. Ал болсо тиги эгерде азыр 2 деген мультипликатор Улуттук банк бизге коюп берген. Эгерде биз 2 эсе көп биздин капиталыбыздан кепилдик бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде биздин капитал бүгүн 6 миллиард 600 миллион болсо, биз 13 миллиард 200 миллион сомго кепилдик бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жогорку кеңеште дагы жана башында айтпадыңызбы, мыйзам долбоорлору каралып, жаңы системалар, жаңы багыттар менен иштөөгө дагы жол ачылып атат деп, жанын ичинде ошол жогорку кеңеште эл өкүлдөрү да бир топ сунуштарын айтышты. Ушул кепилдик фондду бирдиктүү иш алып барууга, баягы мындай бир багыттуу иш алып барууга өткөрүү системасын киргизүү маселесин козгошподубу? Сизге жактыбы бул? Дагы бир жолу эмне дедиңиз? Кепилдик берүү системасын бир түргө келтирүү маселеси. Эми бир түргө келтирүү болгондо биздики мына бүгүнкү күндө жакшы иштеп атат система. Эч кимден 6 жылдын ичинде биз жаман сөз уккан жокпуз. Ишкерлер ыраазы болуп атат. Банктардан дагы мындай жаман сөз уккан жокпуз. Анан аны биз жылдан жылга эле оңоп эле улучшать этип эле келатабыз. Ошол жана жаңы инструменттерди да киргизип атабыз. Анысы аз келгенсе биз мына өзүбүз тиги чет мамлекетте Кыргызстандын кепилдик фонд моделин киргизип атабыз. Тажикстанда 1,5 миңден ашык кепилдик берилди Кыргызстандын модели боюнча. Өзбекстанга да киргизген атабыз. Анан биздин система эгерде жаман иштесе, алар менен кабыл алынбайт болчу. Жакшы иштеп аткан үчүн анан кабыл алынып атат. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндөгү ушул кепилдик фонддор кандай иш алып барат? Анан алар менен дайыма ушул иштөө системаларын салыштырып, мындай бир жакшы жактарын алып турууга мүмкүнбү? Ооба, биз болсо тиги башынан эле уюштурганда дүйнөлүк опытты карап колдонгонбуз. Бирок эми биздин өзүбүздүн моделибиз жакшы иштеп келатат. Эгерде биз мына өнүккөн өлкөлөрдү алсак, бул Америка, Япония, Германия жана башка өлкөлөрдү алсак, алардын системасы башкачараак, себеби ал жерде алардын капиталы да көп. Аларда мыйзамга өзүнүн отношениясы дагы ишкерлердики башкачараак. Биздики болсо капиталыбыз да аз. Анан өнүгүп келаткан өлкөбүз. Капитал жетиштүү эмес өнүгүп келаткан өлкөлөрдө. Анан кийин биз болсо өзүбүздүн моделибизди эметип иштетип атабыз. Эми бүгүнкү күндө аябай эле өсүш жакшы. Эгерде Орто Азия өлкөлөрүн алып келсек, биздики эң жакшы, себеби Орто Азияда биздей финансы уюм жок. Казакстанда Даму деген организация бар, ошонун алдында кепилдик берилет. Өзбекстанда
фонд развития предпринимательства бар, алардын алдында берилет, бирок алардыкы башкача система. Такыр эле Тажикстанда болсо биз киргиздик кепилдик фонд системасын, Түркмөнстанда кандай болуп атканы азыр белгисиз. Анан 18-жылы бизде Азия өнүктүрүү банкысы айтылганда Кыргызстандын кепилдик фонд модели аябай жакшы деп атат. Ошон үчүн биз Кавказ өлкөлөрүнө, өкмөтүнө жана Орто Азия өкмөттөрүнө сунуш кылабыз. Ошо эгерде алар кепилдик фонд ачабыз десе, ишкерлерге жардам беребиз десе, анда Кыргызстандын моделин алып колдонгула депчи. Эми бул экспорт услуг деген сөз да бул. Биздин система, значит, жакшы иштеп атат деген маселе да. Эгер ошондой бир жарандарга ишкерчиликке жол ачып, жанагындай бир топ өлкөнүн экономикасына чоң эле кепилдик фонддун чоң эле өбөлгөсүнүн болооруна мамлекеттин көзү жетип аткан болсо, сиздердин уставдык капиталды оңбогондой эле көбөйтүп салып туруп анан иш алып барса кандай болот? Мындай эмне үчүн сиздерди бир мындай эбегейсиз эле бир уставдык капиталыңарды көбөйтүп берип да ишти кылгыла деп? Жок, эми биздин уставдык капитал, чын айтканда, эгерде биз 31 декабрь 21-жылга алганда биз Кыргызстандын банк системасы боюнча 2-орунда, Керемет банктан кийин. Демек, оңбогондой эле деп койсок болот экен, да? Эгерде өздүк капиталды алса, бул таза киреше мурунку жылдарда кошкон деген сөз да, өздүк капиталында биз 1-орындабыз. Анан такыр эле капиталы жок же аз кепилдик фонддо деген болбойт. Эгерде мына бүгүнкү күндө алсак, анда мына азыр Айылбанктын капиталы кичине биздикинен 1 миллиардка жогору болду, 1 миллиард 100 миллионгочу уставдык капиталы. Керемет банктыкы дагы биздикинен көп. Биз 3-орунда турабыз. Анан такыр эле капиталы аз деген бул туура эмес. Сиздер өзүңүз айтып атпайсызбы, ушу 5 жылдык, былтыр 5 жылдыгыңыздарды өткөздүңүздөр, быйыл 6-жыл, Мына ушул тарыхта ушул ары тартсаң бер жагына, бери тартсаң ар жагына жетпей калган учурлар болду беле? Эми жаңы системаны киргизгенде бул кызык да, эми жаңы системаны киргизип жүргөн кишилер түшүнөт да. Жаңы системаны киргизейин десең эле бул тоскоолдукка туш келесиң да. Ишкерлер түшүнбөйт, банк системасы түшүнбөйт, банктын сотрудниктери аягына чейин түшүнбөйт. Анан мына биз 5 жылдын ичинде аябай эле жакшы жетишкендикке жеттик. Бул болсо ишкерлер түшүнүп калды. Эгерде мурун кичинекей көлөмдөгү кепилдик алып атса, азыр 10 миллион, 20 миллион, 30 миллион, 50-60 миллион керек болсо, андан да көп миллион сомдордон бизден кепилдик алып атат. Анын баарын бүт кайтарып атышат. Анан мына азыр өкмөт бизде быйылкы жылдан баштап жана кластер программасын киргизип атат. Анын клиенттери дагы аларга жетишпей атат, бизге кайрылып атышат, алып атышат. Демек, кластерге да катыштыңыздар барбы? Ооба, биз бүт эле программа, экспорттук программаларга биз катышып атабыз. Жана башка өзүбүз консультация берип, жаңы иштебеген бизде жер жүзүндө колдонгон, бизде иштебеген финансылык инструменттерге киргизип, жардам берип, консультация берип атабыз. Мына факторинг же болбосо дагы башка ишкерлерге жардам берип, ишкерлерди ошол жаңы тармакка обоштуруп иштеткенге жардам берип атабыз да, жалгыз эле кепилдик берип эле анан отура бербейчи. Ушу өлкөнүн ичинде чакан ишканаларды, орто чакан ишканаларды жана жеке ишкерлердин ишин көбөйтүү, айлыкча ушул айыл чарба багытында кайыр иштетүү өнөр жайларын көбөйтүү максатында баягы ушуларды колдоо өлкөнүн приоритеттүү саясаттарынын бири болуп атат, саясаттагы приоритеттүү багыттардын бири болуп атат да. Мына ушул багытта сиздердин жүргүзгөн ишиңиздердин мындай баасы, жыйынтыгы кандай деп өзүңүздөр баалайсыздар? Анан конкреттүү кайсы бир ишканаларга жардам берип, бүгүнкү күндө өнүгүп кеткен ишканаларды конкреттүү айта аласыз? Эми бизде көп, мен жана айтып кетпемби, 3000 ишкерлерге, 3000ден көп ишкерлерге жардам бердик. Эгерде биз өзүбүздүкүн айтсак, дүйнөлүк банктын 2 программасын өткөргөнбүз, ал бул санга кирбейт да. Бул биз Ысык көлдө сүт көбүрөөк чыгаруу бир программа болчу, $2 миллион. Анын ичинде биз 1000 кишиден ашык ишкерлерге бергенбиз. Азыр мына портфелдүү гарантияны иштетип атабыз. Андан азыр 1300дөн ашык дагы ишкерлер алды. Ал бул санаган жокпуз. Эгерде анын баарын кошсок, анда биздики 5000ден ашып кетип атат да. Ишкерлер тиги бизден жардам алганчы. Анан эми
эгерде биз кандай результатка жеттик десек, анда чын айтканда биз көп результатка жеттик. Мына биз өзүбүздүн бир район бир ишкана деген программа бар. Аны биз ар бир региондо 17-жылы баштаганбыз. Ар бир региондо ишкерлер, эгерде татыктуу ишкерлер болсо, анда же жаңы ишкана ачып бергенге жардам берип атабыз, же болбосо иштеп аткан ишканага жаңы тармак. Бул болсо жакшы деп келатат. Где-то бир 80 ишканадай түздүк, же болбосо жаңы тармак ачып бердик. Биздин кепилдик менен, биздин консультация боюнча. Андан тышкары, мына өзүңөр билесиңер, биз деле силердин студияда жанагы интенсивдүү мал чарбачылык дегенди дагы 19-жылы баштаганбыз. Ковидтин алдында, анан ковид кичине бизге тоскоолдук кылып койду. Бирок бул программа менен колдонгондор где-то бир 50 дыйкандар мал чарбаны багып атат. Биздин жана экструдированный корм туда-сюда ошолорду эметет. Андан тышкары биз эгерде чоң ири ишканаларды алсак, мына биз мясокомбинатты курганга кепилдик берип, тиги Караколдо, Баркатка мясокомбинат, бул жерде компания Баркат деген бар. Тиги сүт компаниялар көп аябай, тиги Таласта, Бишкекте, Нарында, ошолорго биз канча өзүбүздүн кепилдигибизди бердик. Таш чыгарган компания Ош, тиги Жалал Абадта бар. Кайра иштетип аткан продукция, мына малина, клубниканы чет мамлекетке саткан компанияларга жардам беребиз. Компаниялар көп, эгерде айта берсе көп. Биз дагы ошон үчүн өзүбүздүн чоң бир өзүбүздүн приоритеттүү сектордун бири бул өнүгүү жагына жардам берели деп атабыз да. Эми мындай банктардан жогорку пайыздагы насыяларды элдер алып элатышат. Ага мүмкүн экен, бирок баягы айыл чарбасын колдоо багытында Айыл банк, Россия Кыргызстан өнүктүрүү банкы деген сыяктуу 4% менен, 6% менен мисалы алчу насыялардагы көп тоскоолдуктар бар экенин, ошол жагында иш алып баргандар, насыяга муктаждар көбүрөөк айтып, анан баягы документ топтоо жаатында жана биз айткан бюрократиялык көрүнүштөр, тоскоолдуктар көп экенин, текшерүүлөрү көп экенин, алардын талаптары абдан оор экенин айтышып, мындай ала албай атышкандыктарын айтышат да. Сиз кандай карайсыз? Банк системасын жакшы түшүнгөн адам катары ушуларды мындай жөнөкөйлөтсө болобу? Адам жакшы ишкер, жакшы иш баштайын деп атса, ошондойдон көңүл айнып, ишти таштап салган долбоорлор көбүрөөк кездешет экен да. Эми мындай да. Бул эки жагы бар да. Биринчи жагы чын эле кээде документтерди аябай ашык баш сурап калат да. Талап. Аяк жагы дагы бар. Аны жылдан жылга биздин өкмөт, биздин улуттук банк, коммерциялык банктар азайтып келатат да. Мына эгерде мурун соцфондко барып, налоговыйга барып алып кел десе, азыр жана түндүк системасы боюнча кереги жок, кнопканы басып эле ал маалыматты алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аны эметпей даярдабай койсо деле болот да. Эгерде мурун кредиттик тарыхы жок болсо, жаман болсо, ар кайсы служба безопасности кээ бир банктарда бар, кээ бирлеринде жок. Же болбосо башка канал менен ишкердин имиджи кандай деп аны дагы чогултушчу. Азыр кредиттик информационный бюро иштеп атат, аны дагы текшерип, бат эле чечип койсо болот. Бирок кээде ишкерлер өзлөрү эчтеке жасагысы келбей, мен мына келдим, мына тиги бизге жардам бер. Жардам бербесең болбойт, өлөм, тирилем, же болбосо кээде чоң кишилерге кирип, должность чоң кишилерге кирип, анан ошолордун атынан келет. Анан аларга барса эле маселе чечилет деп. Конечно, чечилиши да мүмкүн, чечилбей калышы да мүмкүн. Бирок мындай да, эгерде мына кээде стартап проекттерди келип калат. Анан бизге өкмөт жардам бербейт. 6 жыл мурун бизде да стартап проект болчу. Бир тыйыныбыз жок, иштегенбиз. Бир тыйын жок, баштаганбыз. Мына бүгүнкү күндө биз финанс системасында алдыңкы бир компания болдук да. Анан ошон үчүн аракет кылыш керек да. Такыр эле бюрократиясыз иш болбойт. Такыр эле мен кыйынмын, мен гениймин дегенде мен аларга жооп берем да. Возможно, генийсиң, мен каршылыгым жок. Бирок жер жүзүндө сени эч ким гений деп атай элек, сага эме тиги Академия наук Норвегия тиги Нобелевский лауреат деп баалап документ бере элек. Ошон үчүн пока мен сени антип санай албайм. Ошон үчүн эгерде кыйын болсоң, анда
ошондой өзүңдү докажи депчи. Бекер сөз болбош үчүн биз эмне кылып атабыз? Биз мына өзүбүздүн алдыбызда эч Кыргызстандын финанс уюмунда отдел консультационных услуг жок. Биз болсо консультация, бизнес план жазып берип атабыз. Алар алып кетип, башында биз ишкерлерге бекер жазачубуз. Бекер деген болбойт экен. Себеби мойнуңа отуруп алат, анан тигини жаза, муну жаза, туда суда биздин определенный категория биздин граждан жарандарыбыз грант алып көнүп калган. Анан тигин жаза, муну жаза деп эле жөн эле. Анан биз кичинекей эле 2000ден 5000, 10.000ге чейин эле сумма кылып койдук. Төлөгөндөн кийин кичине башкачараак болуп калат экен. Аракет кылат экен, анча мынча болсо дагы төлөдүм, өзүмөн акча чыкты депчи. Анан керек болсо, пожалуйста, төлөбөй деле кой деп атам. Анда кепилдикке келсең, албай каласың, черный списокко келесиң. Биз иштеп бердик. Төлөгүң келсе, насыя алгандан кийин деле төлөп койчу деп биз жардам берип атабыз. Канча консультация берип атабыз. Мына 2 жылдын ичинде биз корпоративдүү системаны 12 компанияга киргиздик. Бекер, билтигин алган жокпуз. Бул жардамбы? Жардам. Келгилешлерди өстүрөлү деп атабыз компанияларды. Анан ишкерлердин көп бир оорусу бар, мындайча айтканда. Алар кредит алганча эле сага убадаңды бере берет. Алгандан кийин анан сени унутат, экинчи кредит алганга же болбосо ситуациясы жаман болуп калганга чейин да. Бул көбүнчөсү ушундай да. Ошон үчүн психологияны өзгөртөлү деп биз өзүбүздүн консультация, өзүбүздүн советтерди берип атабыз да, давай моундай кылалы. Ошондо сен чет мамлекеттен деле алсаң болот. Мына бүгүнкү күндө биздин кепилдик фондко дүйнөлүк банктын программасы, Кыргызстан программасы 150 миллион болду. 100 болчу. Бизге 32 миллион доллар берилип атат. Бул мен жакшы, сен жакшы эмес да. Менин көзүм жакшы, менин күлгөнүм сулуу деген сөз эмес да. Бирок бул иштегендин результаты үчүн. Ошон үчүн биз компанияларды ошондойго чейин өстүрүп, алар да ушундай мүмкүнчүлүккө жетсин, ушундай источник финансированияга жетсин деген ой болуп атат да. Эми жанагы сиз айтып атпайсызбы, ишенимден кеткендер, кара тизмеге киргендер көппү? Жок, бизде жок, баягы жөн эле баягы. Негизи банк системасында ошондой. Банк система мен аны айта албайм, себеби бул статистика кредиттик информационный бюрода да. Эгерде мына ИННин киргизип, фамилиясын киргизип, анан ал жерге запрос кылабыз да. Анан ошол жерде чыгып калышы мүмкүн. Чыкпай да калып калышы мүмкүн. Анан мен аны айта албайм да, көппү, азбы депчи. Эми өткөндө жана жогорку кеңештеги каралган мыйзам долбоорлору тууралуу айтып атпайсызбы? Кайра өзгөртүүлөрдү киргизүү. Ошол жерде эмнелер өзгөртүлдү? Кандай мурда кандай иштечилеңер, анан эми кандай ошо мыйзамдарга ылайык кандай иш алып барып калышыңар мүмкүн? Мына бүгүнкү күндө анан конкреттүү эл өкүлдөрү тарабынан конкреттүү кандай сунуштарды эске аласыздар эми алдыда? Эми бул жерде мындай да, биздин мыйзам баягы ишкерликтерге жардам берүү болгон үчүн, эч кимдин кызыкчылыгын эметпеген үчүн 4-чү жолу өзгөрүлүп атат. Биринчи жолу 13-жылы чисто мыйзам катары кирген. Анан 16, 19, 22 жылы бул өзгөрүү болуп атат да. Бат эле өтүп атат. Бул эмеге биздин депутаттарга да рахмат. Себеби көп убакыт созбой эле бат карап берип атышат да. Экинчиден, биз эгерде мурун жеке эле заявканы карап, жеке кепилдикти карап ишкерлерге берсек, азыр портфелдүү системаны киргизип, мына банк эгерде караса, жөнөкөй тил менен айтып берейин, мына банк филиалдары менен, допустим, РСК банк күнүнө бир 30, 50, 100 берип атса, эгерде биздин требованияга ылайыктуу болсо, анда бүт баарын бизге жиберет. Көрөөсү жетишпеген. Эртеси күнү кепилдиги алды. Бүгүнкү күндө биз ар бирөөнү карап чыгыш үчүн убакыт керек. 3 күн керек, 2 күн керек, 5 күн керек. Чоңдорго 7-10 күнгө чейин да келишим менен алар эртеси күнү алып атат. Бул жакшы маселе болуп атабы? Конечно, жакшы маселе. Бүгүнкү күндө мен айтып коеюн, мына 6 жыл иштеп атабыз, биздин кайтарымдуулугу 99,8%. Бул аябай жогорку показатель.
Бул мен ошо банктарга дагы ишкерлерге ыраазычылык билдирип коеюн деп атам. Себеби мына биз ушундай деңгээлге качество боюнча жетиштик да. Демек ишенимден кеткендер аз экен да, аз. Жок деп койсок да болот. Эми анча-мынча бар, бир 20-30 компания биз төлөп бердик. Эми ничего, аны эми кайрап атабыз, акырын берилген банктарга берилген кепилдик случай болуп калып атат, аны төлөп берип атабыз, анан кайрап атабыз. Андай маселе деле бар. Экинчиден мына бизде азыр 6 жыл мурун мамлекеттик ипотека компаниясы түзүлгөн. 6 жылдан бери мына биздин көп критикага критика болду бул компанияга. Себеби силер мына 30% первоначальный взнос болчу башында. Ошону биздин социально иштеп аткан медик, врач, культуранын работниктери, госчиновниктен төлөй албайт. Силер мындай жогорку талапты коюп атасыңар деген критика көп болгон. Анан алар 10%га чейин түшүргөн. Бирок 10%ды деле кээ бирлери чогултай албай калат. Ошон үчүн биздин мыйзамга дагы кошумча коштук. Эгерде мамлекеттик ипотека программасы менен алып аткан насыяны үй сатып алабыз деген ипотека кредит алып атса, анда биз ошол биринчи взносту кошконго кепилдик беребиз деп. Мына бүгүн мамлекеттик ипотека компаниянын 2 программасы бар. Биринчиси бул 4%. Ооба. Алар эме тиги пайызына жараша алар. 10%га чейин первоначальный взносты бериш керек. 8%, алар 20%тен кем эмес первоначальный взносты бериш керек. Эгерде биздин жарандын ошондой суммасы болбосо, банк аркылуу бизге кайрылса, биз ага кепилдик беребиз, үйүн сатып ала берсин. Бул аябай жакшы программа. Демек мен азыр мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алам, ошонун колдоосу менен үй алам десем, сиздерге кайрылсам мага биринчи төлөмдү төлөп бере алат. Төлөп бергенге биз кепилдик беребиз. А бул төлөндү деген сөз болуп калат да. Төлөндү деген сөз болуп калат. Демек биринчи төлөм төлөндү деген сөз, бирок ага мен кантип жол жобосу кандай болот эми? Жол жобосу бул мамлекеттик ипотека компаниясынын жол жобосу да. Алардын да өзүнүн талабы бар. Электрондук очередь. Мен билгениме караганда жанагы 4%га бир 30-40 адам очередте турат демиш да, мен билгениме караганда. Кепилдик фонд катыштыгы болушу керек дегендер. Жок, эми биз азыр жокпуз да, биз эми буюрса. Ошондо сунушту ким берет? Банк береби же мен өзүм берем? Банк айтат да, мына силердин салымың жок, меники бар да жок, же 3%, 4% бар дейсиңер да. Анан бизден калганын сурайт да. Анын үчүн банк өзү карап, баалап чечим чыгарыш керек да. Мурунку биз ишкерлерге берип аткан эле схема да. Анан бизге сунуш кылса, суроо болсо, арыз болсо, ушундай берип койгула десе, анан биз карайбыз, эгерде бүт баары туура болсо бере беребиз. Каржы бар, эч проблема жок. Эгерде ипотека алабыз деген жарандар эме болсо, тиги мукташтык болсо, анда биз беребиз. Өлкөнүн экспорттук потенциалын көтөрүүдө кепилдик фонддун катыштыгы тууралуу айта кетеңиз. Эми биз мындай тиги канча көп жылдан бери, 10 жылдан 10-15 жылдын ичинде биздин тиги экспорттук потенциал мындай да, где-то бир болгон товар обороту алсак, экспорт импортто кошсо товар оборот деп коет. Внешнеэкономический товар оборот. Ал 100% болсо, ошонун экспорттук потенциал 33%. Орточо эсеп менен болгондо 10-15 жылдын статистикасын алсак, калганы импорт 67%. Анан эми азыр мына геополитический ситуация болуп атат, логистический эме тиги проблемалар дагы чыгып атат. Анан бизде мен ойлоп атам, Европа, тиги Россия аркылуу тияка жол кичине жабылып атат, логистический схемалар бузулуп атат да. Ошол себептен мен ойлоп атам, биз болсо бул Азия, Орто Азия өлкөлөргө көңүл бурбасак болбойт. Ошол себептен биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, экспорттук предприятияларга жардам берип атабыз. Анан көп программаларды биз аларга сунуш кылып атабыз. Бул жанагы биринчиден бул тиги жанагы факторинг деген маселесин чечкенге аракет кылып атабыз. Дагы биз Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкка сунуш кылып атабыз. Биздин кепилдик фонд система Орто Азияда аябай жакшы иштеп аткандан кийин, бул пример катары болуп аткандан кийин, келгиле Орто Азия кепилдик фондду түзөлү, Бишкекте штаб-квартирасы болсун,
капиталды чогулталы, иштейли, анан тигилердин экспортердун, биздин экспортерлорго кепилдик берип, насыя бердиртип, анан Орто Азия ортосунда иштеп аткан ишкерлердин потенциалын көбөйтөлү депчи. Бул дагы көп сунуш. Бул тыгыз кызматташтыкта иш алып баруу. Азыр биз ошо Дүйнөлүк банк менен, Азия өнүктүрүү банк менен иштеп атабыз. Андан тышкары мына жакында бир 1-2 күн мурун эле биз Россияда экспортный центр бар. Алар менен сүйлөштүк, биздин ишкерлер менен кандай иштешсек болот деп. Эми баягы экспорттук биздин мүмкүнчүлүк аз болгондон кийин азырынча баягы көрүнбөй турат, бирок мен ойлоп атам бир нече айдан кийин көрүнөт, кимге кандай жардам берсек болот деп туруп. Андан тышкары мына биз сунуш кылып атабыз, Кыргызстанда экспорттук борбор түзүп, биздин экспортерлор аябай кыйналып атат. Аларга лаборатория керек, аларга консультация керек, алар чет мамлекетте рынок таап бергенге жардам бериш керек. Бардык шарттары. Ошол эмени дагы сунуш кылып атабыз. Керек болсо биз кепилдик фонддун алдында эгерде биздин директорлор кеңеши колдоп койсо, аны түзөлү деп атабыз. Же болбосо башка организация түзөбү, эгерде башкалар түзөбүз, иштетип кетебиз десе биз каршы болбойбуз. Бүт баары эле биздин алдыбызда болгон туура эмес. Биз өзүбүздүн максатыбыз бар, аны да жазып атабыз. Аны түзүш керек. Ушундай көп жардам берип атабыз да. Анан эми бизде мына бизнес планда, аябай серьезный бизнес планда түзгөн дагы ишкерлер аз. Анан эми бизде жана айтып кетпедимби, консультационный отделыбыз бар, ал жардам берип атат. Аны дагы биз өнүктүрөбүз, улайбыз. Анан экспортерлорго жардам берип, даже мен тиги финансы министри менен, жана каржы министри менен, анан экономика министри менен сүйлөштүм. Эгерде биздин экспортерлор, экспортко чыгарган компаниялар 50%-тан жогору экспортко жөнөтсө, анын бүт документи банк аркылуу өтсө, налогду бүт төлөсө, анда кандай бир жардам берилсин деп. Макулдугу берилди. Эми аны биз документально оформить этишибиз керек. Эгерде чын эле ошондойлор көп болсо, мен ойлоп атам, экспорттук потенциалды да көбөйтсө болот. Анан акырын все-таки отрицательный сальдодан бир хотя бы нолго жеткиргенге бир аракет кылыш керек да. Бул эми аябай чоң жумуш, чоң каражат керек. Убакытта талап кылат. Эми ар бир иште отчет, анан мониторинг, артка кылчайып кароо деген бар да. Ушул 6 жылдык тарыхыңыздарда сиз жантан бери багыттарды айтып атасыз, көп эле тармактарды айтып атасыз, бирок көбүрөөк ушул кайсы тармакты өнүктүрүүгө күч кубатыңарды жумшапсыздар? Эми бизде 4 приоритеттүү сектор бар. Бул айыл чарба, эми Кыргызстан айыл чарба өлкө болуп аткандан кийин айыл чарбага көп көңүл буруш керек. Тем более биз 60% биздин Кыргызстандын жарандары айылда жашайт. Анан биз айыл чарбага аябай көп көңүл бурабыз. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, өндүрүш жана туризм. Анан эми ушул тармакка бир 65-70% биздин каражатыбыз жумшалган да. Эгерде тиги саны боюнча алса, анда 70-тен ашык пайыз ушул тармакка берилген да. Анан муну да уланта беребиз да. Эми финансылык мынандай каталарды кетирбеш үчүн, жанагындай сиз айтып аткандай ишенимден кетпеш үчүн, кара тизмеге түшүп калбаш үчүн, жана ишкерликти туура багыт менен алып барып кетиш үчүн бул баягы бизнести баягы толук туура түшүнүш керек да. Анан ошондон ары сиздерден алган акчаларды туура пайдаланып, андан ары алып кетет да. Буга мисалы көп эле адамдар, өлкөнүн ушундай бизнеске жаңы киришип аткан адамдар, ишкерлер баягы билимдин жетишсиздиги, билбегендигинен көп каталарды кетирип алышат. Ушул багытта сиздер мындай бир атайын окутууларды уюштуруп, бир баштап аттыңыздар эле, ошонун иштин аягы кандай болду? Эми бизде тиги өзүбүздүн 15-16 жылы Улуттук банк өкмөт болуп бирге чечим кабыл алган финансы сабаттуулук боюнчачы. Ал болсо чын эле айтканда бизге керектүү, себеби өз убагында мен бул программаны дагы изилдеп жазганга да жардам бергем 15-16 жылдарда. Анда финансы сабаттуулугу биздин жарандарда 24% болчу. Бул чын эле айтканда аябай эле төмөнкү уровень. Анан ошол себептен биз өзүбүз ишкерлерге жана банктын ишкерлерине жардам беребиз да. Окутуу, сабаттуулугун көтөрүү боюнча, өзүбүздүн гарантия системасы боюнча. Эгерде мына тиги COVID-19-тун
мурун бир жылда алсак, биз 1756 кишини окутуп турубуз бир жылда. Жыйынтык болдубу ана? 900 сотрудник, тиги банктын сотрудниктери, калганы болсо ишкерлер. Албетте жыйынтыгы болуп атат, себеби жылдан жылга биз берилип аткан кепилдиктин саны көбөйүп атат. Бул биринчи показатель. Эгерде суммасы боюнча алсак, ал да көбөйүп атат. Значит, бул түздөн түз влияниясы бар. Экинчиден, мына Кыргызстанда, Бишкекте жибек жолу, анан Правданын кезилишинде Центр обслуживания предпринимателей деген ачылган. Биз ал жерде дагы өзүбүздүн ишибизди жүргүзүп жүрөбүз. Анан ошол жерде ошол офисте деген налоговая инспекция курировать этет. Ошол жерге мына биз 2 жолу ишкерлерге тиги реклама берип, бизнес план түзгөндү, же болбосо кантип финансылык уюмдардын туура тандоо, кайсы показательдер менен мына 2 жолу семинар өткөрдүк. Бул семинарды ар дайым өткөргөнгө биз даярбыз, окутуп эле келатабыз. Анан эми мына биздин региондогулар дагы суранып атат. Мына бул жумада эле биз өзүбүздүн региондордун филиалынын директору келди. Алар менен чогулуш өткөрсөк, ошо ишкерлер Ош, Жалал Абад жана башка областтардан сурап атат дейт. Мына биздин сотрудниктер ошо жай өтсө, күздөн баштап бүт региондорго барып окутууну өткөрөбүз. Мунун баары ишкерлер үчүн, биз эч кандай акча каражат төлөсүн деп талап кылбайбыз эч качан. Бул бизден эле бекер жардам беребиз. Анан мына дагы ислам принцип менен кепилдиктерди беребиз деп атабыз. Алар эгерде алар ошондой ишкерлерге дагы бекер бизнес план жасап берип атабыз. Бул биздин салымыбыз. Демек, чоң система өнүксүн деп. Эми колдон келген ишти жасап атабыз. Биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. Көп суроолор дагы калып калды. Кудай буйрса дагы сиздердин ишмердүүлүк боюнча дагы Кудай буйрса алдыда уюштурабыз. Көрсөтүүлөрдү келип бергениңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кепилдик фонддун бүгүнкү күндө жасап жаткан иштери, ишмердүүлүгү туурасында Кепилдик фонд ачык акционердик коом башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.